Ассаламу алейкум устаз дейт. Жин менен кантип алышам дейт. Менде бар дейт. Сиз ишенимдүүсүзбү сизде жин бар экендиги? Илим айдыңында талаш тартыш бар, көпчүлүгү кирет дейт, кээ бир алымдар кирбейт дейт. Biz Египетте чоң устаздардан окуганда жиндин кирип кирбеш талаш тартыш. Бирок биз YouTube'дан башкадан көрүп атабыз го, жок. Кирбейт дегендер жин жанында туруп илешип калган. Жанагы муну мындай деп түшүндүрөт го. Адамдын көзүн боемолоп туруп жанагындай бир таасир этет го, адамдарчы. Адамдар эле таасир этип атпайбы? Ошол сыяктуу бул жин таасир берет дейт. Бирок кандай болсо дагы аннык айкын белгилери болуп, жин илимдерин окуган, дасыккан туура көз караштагы алымдан тактамайын туруп, менде бар деп ойлоп калбаңыз. Жин өзү оору, руханий оору бар го. Руханий оорунун эң өзөктүүсүн бириктирип келгенде 10 оорусу бар экен. Ошонун бирөө гана жин менен болот, калганы психикалык оору болот. Тактап билип алыңыз. Руханий ооруну тактап келгенде 10 нерсеге оору кап келсек, ошонун мына чыпалагы, кичинекей атайын чыпалагы мисал келтирип атам. Бирөө жин менен болот, калганы психикалык оору болуп калат. Же психикалык травма алган, же коркуп калган, же менин жүрөгү кысылып калган, же туура эмес ойлонуп алган, адамдын мээси бар, же бир мээсинен туура эмес ооруп, туура эмес жолдо жүрүп, бул ошол адамдын мээси мо, алдыңкы мээ эмне кылат? Насыя дейт, информацияны сактайт. Оң кара кушму маяктагы мээ адамга фильтрлеп жанагы көргөн окуялардын сүрөтүн сактап калып сүрөтүн чыгарат. Адам кээде психикалык оорудан улам туура эмес сүрөттү ал болуп аткан окуядай чагылдырып бере берет. Акылды туура эмес иштетпегенден, акылга доо кетиргенден жин кирген эмес, бирок ошондой кирген сыяктуу маалымат буга чындай болуп көрүнө берет. Ошон үчүн такташ керек. Менде бар дебеңиз. Дайыма жакшы үмүт кылыңыз. Хадис кутсийде келет: "Ана инда занни абди би", пендем мен туурасында кандай күмөндө болсо ошондоймун дейт. Жок, мен тазамын иншалла деп ар бир адам өзүнө дем салып жүрсө болду. Анткени неге муну айтып атам? Устаздарыбыз айтат, акыркы доордо жин деп эле намазы да калып кеткен, үй бүлөсү да калып кеткен, жоопкерчилик өнүгү жок, жин менен айланып жатып калган дейт да. Жин деле бекерчи эмес да, кечке эле кирип чыга бере тургандайчы. Алар дагы, бирок этият болуш керек, сак болуш керек, бирок биротоло жанагындай да чычкандай болгон маселени пилдей кылып жарып үйлөп үйбеш керек. Таза жүрүш керек, намаз окуш керек, аят дем салыш керек. Андан чоң дагы иштерибиз бар да. Иншалла ошого сиз тасыккан устаздан тактаңыз. Кантип алышам дейт, башкара алсам болотпу дейт. Слабый точкасы барбы? Коркутат, үндөйт, а мен ага согуш жарыяладым. Молдолорго барып аракеттендимин дейт. Бул маселе боюнча чоң устаздарыбыз Абдуддаимул Кахил деген устаз айтат, кутула турган нерсе сизге биринчи, эгер боло турган болсо, хуснувван ва хасанул акида, туура ишеним болуш керек. Туура ишеним кандай? Пайда зыян Алладан, жинден эмес деп. Жин анын макулугу сизге окшогон. Пайда берүүчү Алла, зыян берүүчү Алла деген ишенимди тууралабасаңыз, дүйнө жүзүндөгү молдолорду окусаңыз да анда мандем чыкпайт, пайда чыкпайт. Пайда зыян Алладан деп ишенимди оңдош керек. Анан экинчиден анан өзүңүз окушуңуз керек. Иншалла интернеттен, YouTube'дан карасаңыз, Чубак устазыбыздын дем салуу, анан менин да видеом бар, устаздыкынан кийин көрөсүз адеп үчүн. Дем салуу деген бар, анан түрүүсү ошо Надыр молдо деген устазыбыз бар. Арчебешикте жашайт. Анын дарегин, устаздын дарегин Исламский университетинен барып сурайсыз. Молдо Надыр устазга барсаңыз, иншалла ал киши айбаттуу таквадан балким үйүнө киргенде эле жиниңиз качып кетип калышы мүмкүн. Ушундай адамдар бар. Ошол кишиге барып жолуңузду таксырым сиз. Анткени жин адиси эмес экенмин да мен.